Zat. Zat деген бул көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн, массасы бар жана белгилүү бир көлөмдө ээлеген бардык нерселер зат деп аталат. Заттар экиге бөлүнөт. Таза заттар жана аралашма заттар болуп. Таза заттар элементтер жана бирикмелер. Аралашмалар болсо гомогендик аралашмалар жана гетерогендик аралашмалар болуп бөлүнөт. Таза заттар элементтерден турат. Элементтер бизге белгилүү болгон элементтердин мезгилдик системасында азыр 2016-жылга чейин 118 элемент белгилүү болгон. Ушул элементтерден дүйнөдөгү бардык заттар, адамдар, жер, асман телолору, суу, топурак жана бардык темир, металлдар бардыгы ушул элементтерден түзүлөт. Элементтерге мисалы көмүртек, бул биз билген көмүр жана темир бар бул жерде. Темир жана дагы жез. Ушулар элементтер болуп саналат. Бирикмелер болсо эки же андан ашык элементтин биригүүсүнөн пайда болгон заттар. Суудагы бирикме бул бир кычкылтек менен эки суутектен мезгилдик системада бул жерде кычкылтек бар бизде. Бул жерде бир кычкылтек менен эки суутектин биригүүсүнөн суу пайда болот. Эки суутек H2 жана бир O суу. Кычкылтек газы абадагы биз дем алган кычкылтек газы жана көмүртек газы биз дем алганда сыртка чыгарган көмүр кычкыл газы бул эки кычкылтек менен бир көмүртектин биригүүсүнөн пайда болгон газ. Бул жерде суунун сүрөтү көрсөтүлгөн. Аралашмалар болсо эки түрдүү болуп бөлүнөт. Гомогендик аралашмалар жана гетерогендик аралашмалар. Гомогендик аралашмаларга аба кирет. Абада кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы сыяктуу бир канча газдар бар, бирок бизге алар бөлүк эмес, бир гана түрдө жөн гана аба болуп сезилет, бөлүк көрүнбөйт. Мисалы шекер менен сууду аралаштырганда, суу өзүнчө бир бирикме, шекер дагы өзүнчө бир зат. Экөөнү бириктирип аралаштырганда бизге бир түрдүү сууда эле болуп көрүнөт, ал бөлүк болуп бөлүнүп калбайт. Мисалы деңиздин суусу. Деңиздин суусунда дагы бир канча туздар эриген. Мисалы ичип көргөндө дагы деңиздин суусу туздуу экени байкалат, бирок көзүң менен караганда бир түрдүү болуп эле көрүнөт. Гетерогендик аралашмалар болсо көз менен көргөндө жөн гана бөлүнүп турганын байкоого болот. Мисалы суу менен майды аралаштырганда. Суу менен майды аралаштырсак, май суунун бетине чыгып калат. Эгер биз бир таякча менен аралаштырган күндө дагы алар суу менен май баары бир аралашпайт, майда бөлүк болуп, май бөлүнүп кала берет. Мисалы топурак менен сууну аралаштырсак дагы бул гетерогендик аралашма болот. Суу өзүнчө зат, топурак өзүнчө, экөөнү аралаштырсак, бир канча мезгил күткөндөн кийин топурак болсо астына чөкмө болуп бөлүнүп түшүп калат дагы, экөө өзүнчө аралашпай бөлүнүп калат. Жыгачты дагы бир караганда анын гетерогендик же гомогендик экенин ойлонуп калышыбыз мүмкүн, бирок жыгач гетерогендик аралашма, себеп дегенде анын сырткы кабыгы өзүнчө бөлүнүп турат, ички кабыгы өзүнчө жана анын ичинде ар кандай сызыктар бар жыгачтын. Ошол көргөндө бөлүнүп турганын байкоого болот.